Кайран элим, нечендеген кылымдарды карытып, дөөлөтү артып, даңазасы таш жарган доорду көрдүм. Туун кулап, тулгаң сынып, журтуң канга чыланган күндү көрдүм. Элимдин эркиндиги деп, канча деген азаматтардын өмүрү кыйылып, нечендеген эрлердин башы канжыгага байланды. Топташтай чачылган кыргызды Айкөл Манас жыйнады. Түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыздын түндүгүн Барсбек көтөрдү. Эчен жолу эркиндигин колдон учуруп, кыштым болду. Бирде жеңилип, бирде жеңип, бабаларыбыз улуу кыргыз дөөлөтүн түптөдү. Андан бери канча суулар агып, канча доор алмашты. Кыргыз болуп жаралганы эркиндик үчүн жаа бербей күрөшүп жүрүп, Кокон хандыгын түптөдү. Канымды калкыма азык, каруумду элиме казык кылып, мен да ата жолун уладым. Эл агасы, журт туткасы, Атбай кыргыздын даткасы аталдым. Мадали ханды көтөрүп, Анжиян вилаетинин борборун Сулайман пайгамбарынын тагы, Искендердин изи калган ыйык жер, даңазалуу Бабурдун сары оору сагынычына айланган касиеттүү шаар Паркана менен Даванын борбору Ошко көчүрүп, Ак Ордо тургуздум. Улуу Жибек жолунун 9 томун чыгыш менен батышты байланыштырган көпүрө кылдым. Самарканд менен Кашкарды түрөө кыдыртып, мен деген меморларды алдыртып, урпактардын келечеги үчүн билимдин ордосу болсун деп, ак медресе курдурттум. Мүлдө кыргыздын биримдиги үчүн, кыргыздын дөөлөтү үчүн, элимдин эркиндиги үчүн, кыргыздын тыңчыкмаларынын башын бириктирип, биримдикке чакырдым. Доор алмашып, кыл чайнашкан опурталдуу мезгилде ордонун эмес, элимдин эртеңин ойлодум.